Урматтуу мекендештер, Москва шаары, клиника Элмед. Врач-стоматолог Гулам уулу Надырбек төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш алуу, салуу, тазалоо, протез, керамика, брекет, цирконий, коронка, имплантация, детский стоматология. Толук маалымат төмөнкү номерде. +7 925 660 36 68. Метро Южная, выход 7. Улица Варшавская шоссе 128, корпус 1. Белгилеп айта кетчү нерсе, биз 24 саат иштейбиз. Андыктан эч ойлонбой байланышып келе берсеңиз болот. Якутияда тажик жараны кармалган окуядан кийин мигранттарга каршы акция өттү. Орусияда мигранттарга каршы акция өттү. 24 январда Орусиянын карамагындагы Саха Республикасынын борбору Якутск шаарында жергиликтүү тургундун өлүмүнө айыпталып жаткан тажик жаранын жазага тартуу, бул кылмышка тиешеси бар башка да мигранттарды кармоо, чет элдиктерге көзөмөлдү күчөтүү талабын койгон ондогон адам көчөгө чыкты. Полиция акция өтүп жаткан жерге барып, чогулгандардын таркап кетишин талап кылды. Бирок алар акциясын башка аянтка барып улантууну аракет кылганда кагылышуу болуп, айрымдарын күч органдары кармап кетишкени маалымдалды. Адам өлүмүнө шектелип жаткан 18 жаштагы тажикстандыктын бөгөт жарасы бүгүн каралып, сот аны 2 айга камакка алды. Окуя 21 январда Якутск шаарында болгон. Тергөө комитетинин маалыматына караганда Тажикстанда туулган, кийин Орусиянын жарандыгын алган Мухаммад Адинаев жана 23 жаштагы жергиликтүү тургун ага чейинки күнү шаардагы клубтардын биринде чырдаша кеткен. Кийин жергиликтүү тургун өзү менен кошо бир нече киши алып Адинаевка барган. Ошол жерден кайрадан чыр тутанып, ал бычак жеген, ооруканада өзүнө келе албай көз жумган. Адинаев бул окуяда күнөөсү жоктугун айтууда. Акцияга чыккандар мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылышканы. Ал эми диаспора башчылары өз мекендештерине бүгүнчө көчөгө чыкпай, жумушка барбай кое турууну эскертишкени кабарланды. 2019 жылыда Якутияда мигранттарга каршы акциялар өткөн. Кыргызстандын 3 жараны 17 жаштагы жергиликтүү кызды зордуктоого айыпталганда көпчүлүк тургундар нааразычылыгын билдирип чыккан. Коркутуулардан улам мигранттар бир нече күн көчөгө чыга албай калган. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын жана Орусиядагы элчиликтин өкүлдөрүнөн турган делегация Якутияга барып, республиканын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондой эле кыргыз делегациясынын өкүлдөрү мамлекеттик телеканал аркылуу жергиликтүү элден кечирим сураган. Ошол окуялардан кийин Якутиянын полициясы Борбор Азиялык мигранттарга ыдык көрсөткөн жергиликтүү тургундарды кармап, ошол эле учурда мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатында рейдтерди жүргүзгөн. Якутияда 7000ден ашуун кыргызстандык жашап иштейт деген маалымат бар. Булак Азаттык. Ошто курулуп жаткан көп кабаттуу үйдө 28 жаштагы жаран каза болду. Ошто жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу имараттан курулушчу болуп иштеген жаран кулап каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка караганда 23 январда милицияга жаңы курулуп, көп кабаттуу турак жайдан бир адам кулап каза болгону тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүдө ал жерде курулушчу болуп иштеген 1996 жылы туулган Каракулжа районунун тургуну экени такталган. Ал 8-кабаттан кулаган. Бул факты каттоого алынып, текшерүү иштери жүрүп жатат. Булак Супер KG. Украинадагы согушка катышкан үчүн кармалган жигит абактан пробация менен бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 24 январда Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык ал кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмышты жасаганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылган. Кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин негизинде жаран 3 жылдык мөөнөткө пробация көзөмөлү менен жазасын өтөөдөн бошотулду. Айыпталуучу жаранга карата камакка алуу түрүндөгү тандалган баш коргоо чарасы соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин ошол жерден кетпей туруу жөнүндө жазуу жүзүндөгү милдеттенмеге өзгөртүлдү деп билдиришти райондук соттон. Белгилей кетсек, Аскар Кубанычбек уулу 2023 жылдын 11 январында Украинанын аймагында согуштук аракеттерге катышкан делген чек менен кармалган.
Ал былтыр 16 майда 1 май райондук соту тарабынан 10 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7-июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Муну менен Аскар Кубанычбек уулу Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашып, жоопкерчиликке тартылган жаран. Аскар Кубанычбек уулу сотто ал согуш талаасына өз ыктыяры менен барганын, Орусиянын жарандыгын алууну каалап жүргөнүн билдирген. Көп өтпөй кыргызстандык Орусиянын бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүнү өтүнгөн. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга реакция кылып, маселе каралып жатканын билдирген. Булак Супер Кежи. Белгороддо кулаган учактын ичиндеги адамдардын баары каза болду. Белгороддо кулаган Ил-76 учагындагылардын баары каза болгонун аймактын губернатору Вячеслав Кладков билдиргенин РИА Новости жазды. Учакта Украина куралдуу күчтөрүнүн туткундагы 65 аскер кызматкери, экипаж мүчөлөрү жана коштоп бараткандар бар эле. Туткундарды алмашуу үчүн алып баратышкан. Ал эми Мамдуманын коргоо комитетинин башчысы Андрей Картопалов Ил-76 учагына 3 зениттик ракеталык комплекс менен G-Iris-T ракетасы соккурганын айтты. Ал Украина режими дагы бир кандуу, эч бир аскердик логикага жатпаган иш жасаганын кошумчалады. Россиянын тышкы иштер министрлиги эми келишимге келүү оорго турарын билдирди. Украина диктатурасы Россияны жаманатты кылуу үчүн туткундарды курмандыкка чалды. Силер үчүн күрөшүп жатабыз демиш болуп, аларды о дүйнөгө узатып ишти. Улутчулдук, эки жүздүүлүк натурасын көрсөтүп алышты, деди РФтин тышкы иштер министрлигинин Киев режиминин кылмыштар боюнча өзгөчө тапшырмаларды караган элчиси Родион Мирошник билдирди. Булак Спутник Кежи. Кыргызстанда түндө 2 рет жер титиреди. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалымдашынча 24 январ күнү саат 1:11 Кытайдын аймагында жер титирөө кайталанып, очогунда күчү 2,5 балга жеткен. Жер титирөөнүн толкуну Кыргызстандын Ысык көл облусунда да сезилген. Жети Өгүз районунун Ыштык айылында 2,5 бал, Тоң районунун Кажысай айылында 2,5 балды түздү. Ушул эле күнү саат 2:38 силкинүү Кытайдын аймагында кайталанып, очогунда күчү 6,5 балга жеткен. Кыргызстандын Жети Өгүз районунун Ыштык, Карасай, Бедел, Акшыйрак айылдарында жер титиреп, күчү 3 балды түздү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баштапкы маалыматтар боюнча силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталбаганын билдирүүдө. 23 январга караган түнү саат 12:09 Кытайдын аймагында күчү 7,8 балга жеткен. Силкинүү катталып, анын толкуну Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга чейин жеткен. Алматы шаарында 5 бал, Бишкекте 4 бал, Ташкентте 3 бал болгон. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык көл облусунун Жети Өгүз районундагы Комтөр Голд компания ишканасынын аймагында 6 бал, Каракол шаарында, Тоң районунун Кажысай айылында 4,5 бал, Нарын облусунун Нарын шаарында 4 бал болуп сезилгенин кабарлаган. Министрлик силкинүүнүн кесепеттерин аныктоо максатында жарандык коргонуу комиссиясын түзгөн. Учурда жер титирөөдөн жабыркаган имараттарды аныктап тактоо иштери жүрүп жатат. Булак Азаттык.